Assalamu alaikum. Биздин каналдын подписчиктери, урматтуу достор, мекендештер, дыйкандар. Силерге кыскача видео. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен силерге бир аз болсо дагы пиязды кандай эгүү туурасында маалымат бере кетейин. Өткөндө пияз сезонунун биринчи чыгарылышында аябай көп дыйкандар мага кайрылып, звонок кылышып, кандай эгилет, уруу канча турат деген суроолорду бердиле. Ошого мен кыскача видео тартып, экинчи частын киргизейин. Налда көрүп атасыздар, эки машина. Ал жакта дагы эки машина жүктөп атат. Бул жакта өз негизи Корея тоолуу жер. Көрүп атасыздар, бүт эле адыр, тоо, бактарактар дегендей. Биринчи эле мына эгиле турган жердин, мына агаттын, жөөктүн эндүүлүгүн караңыздар, 1,5 метр, 1,60, 1,80ге чейин ушундай эндүү болот. Буну эгиштен алдын жерди даярдап туруп, андан бир сыйра жерге дары чачылат. Биз эккенден кийин дары чачабыз го, булар эккенге чейин дары чачып даярлап алып туруп, андан кийин бул агаттын бетине клёнка жабат. Клёнканын тешиктери бар, 6 тешик, 8 тешик ар кандай баягы эндүүлүгүнө карап. Анан мына августтун 20-ларында урук себет. 2 ай урук жерде турат, андан кийин урук өскөндөн кийин аны кыркып алып туруп, анан ар бирин көчөт кылып отурушуп чыгат. Эми аны кыскача айта кеттим, билгендер үчүн, билбегендер үчүн, билгендер өзүңөр билесиңер кандай ишти. Бул пияздардын мына көрүп атасыңар, аябай чоң. Көрүп атасыздар, аябай чоң. Бул анча-мынча эле мындай майдалары чыкпаса, аябай негизи эле мындай чоң экен. Бул уруктун баасы канча турат экен деген суроолор болду, мага звоноктор болду. Мен силерге айта кетейин, бул урук килограммдап сатылбайт экен. Бул жерде магазинде мындайча айтканда бир 150 граммдык, 200 граммга жетпеген стакандагы, ушуну стакан менен өлчөгөндө пакеттегиси корейский акчага 150 миң, 130 миңден сатылат экен. Корейский акчага. Долларга айлантканда 130 доллар, 120 доллар болот. Мен силерге азыр наркы тарапты дагы жүктөп аткандарын бир сыйра көргөзүп коеюн. Мына достор, машинага жол ачып, 1-2 жүрүп накат кылып алгандан кийин батып кетпеш үчүн андан жүктөө башталат. Мына көрдүңүздөр, аябай чоң пияздар. Видеодон жакшы эле көрүнүп атат болуш керек. Түшүм жакшы болгон. Эми главный силерге айта кетчү нерсе, корейстер гектарлап сотикте өлчөбөйт, булар пёң деп өлчөшөт өздөрүнүн эсебинде. Биздин гектарга эсептегенде 1 гектарына 100-120 тонна пияз алышат. Дагы бир кайталап айтып коеюн. 100-120 тонна, 110 тонна гектарине пияз алышат. Кантип алышат алар? Мына көрүп атасыздар, жөөктүн эндүүлүгү 1,5 метр. Булар ошол көчөттү ар бирин бирден эгип чыгышат. 2 ай көчөт, урук 2 ай болгондон кийин алып кыркып алып туруп, андан кийин отургузуп чыгышат. Отуруп чыккандан кийин бир сыйра суу берип туруп, үстүн дагы пленка менен жаап, кышка калат. Жаз келиши менен пленканы сыйрып, бериле турган дарыларды, жалбырактан азык ала турган дарыларды беришет. Мына пияздардын эң кичинекейлери. Эң кичинекейлери дагы тукумдан чоң. Чоңдору. Ушундай негизи мына жакта пияздар көп. Көрүп атасыңар, мына жакта да машина жүктөлдү. Мындай болуп жүктөлөт. Ортого 2 катардан ташталып, сыртына бир аз чыгарып, калып жүктөп. Көрүп атасыздар. Эми пияздын иши оңой эмес, кыйын, чаң, кир, ылай дегендей. Бирок акчасы жакшы. Эми акчасы келишим түрдө көпчүлүк учурда менден комментариядан сурандыңыздар, баягы канча келишип алып, аралыгына канча километрге алып барасың, ошо карата полис кандай анан келишип алып туруп алып барабыз. Негизи жакшы эле төлөйт. Бирок иши ошого жараша оор, кыйын. Ушундай достор, сиздерге бир кыскача маалымат. Булар августтун 20-ларында урукту себет жерге.
2 ай, 1 ай 40 күн тургандан кийин, 2 айга жакын тургандан кийин жерди даярдап туруп, урукту, көчөттү алып, пленканы жаап, дарын сээп туруп, андан отургузуп чыгышат. Отургузуп чыгып, бир 20 күн, 1 айга жакын тургандан кийин үстүн пленка менен жаап, кышка калат кардын астында. Негизи бул жакта кар деле көп жаабайт, кардын астында калат. Жаз келип, күн жылышы менен бетиндеги пленканы сыйрып алып, анан дары берип башташат. Негизи пленканын астында эгилген үчүн от деле жок, көрдүңүздөр, чөп деле жок. Мына жөөктөрүнө культиватор салып коет. Жөөктөрүнө чыккан отторду культиватор салып, ушундай кылып дыйканчылык кылышат. Негизи дыйканчылык аябай булар жакшы. Буларга бүт шарттар түзүлгөн. Техникалар, ошол пленка, жана башка жанагы азот дарылардын бардыгы сатылат. Кандай дары, ширеге дары, касал ооруса ошого дары, бардыгына дарылары бар. Убагында берсе, ушундай жакшы түшүм аласыңар. Ушундай достор, биздин видеону аягына чейин көрдүңүздөр. Дагы кандай алып жүктөп атышты дагы сиздерге көрсөтүп, кайсы жерге алып барып жүрүштү дагы көргөзөбүз. Өткөндө видеону ким көрөлөк болсо, биздин видеолорду көрүп туруңуздар. Мында алып жүктөйбүз буюрса, ал жакта да машиналар турат. Азыр аларга да жүктөйбүз. Күн бир аз салкыныраак, жакшы болбосо 30-35 градус жылуу болуп, чыкпаган жерден тер чыгат. Ушундай достор. Кыскача сиздерге маалымат, көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Көпчүлүк учурда бизге комментарий калтырдыңыздар. Бардыңыздар бизге, иштерибизге ийгилик, ден соолук кааладыңыздар. Баарыңыздарга убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдире кетейин. Рахмат сиздерге дагы, ишиңиздерге ийгилик. Тапкандарыңарды Аллах Таала берекесин берген болсун. Шундай алып жүктөйт достор. Мына буюрса жүктөп жолго чыктык. Мына көрүнүп турган теплица. İçinde ошол эрте пышар жер жемиштерди өндүрөт ушул жактан. Бул жакта негизи теплицалар аябай көп. Теплицанын ичине дагы теплица куруп коюшат, 2 кабат кылып. Батыраак пышыш үчүн. Ушундай достор, азыр биз жолго чыктык. Азыр мындан көрүп атсаңыздар керек. Бир машинабыз жүктөп алды да, 2 машинабыз алды да кетти. Biz hazır arkamda 2 maşina var, men ortadamın. Hazır buyursa trassaga çıkabız. Жаңы эле поледан жүктөп мына чыкты. Ушундай достор, мындай знактар, айнектер, күзгүлөр ыңгайлуу. Мына буюрса, трассага чыгып кошулабыз азыр. Biraz подъемыраак экен. Тегизге чыкканга чейин. Мына буюрса, мына трассага чыкты. Ушул трасса менен эле барып эле склад киргенде. Баягы көпчүлүгү ойлоп атса керек, бул азына машина өткөрүп коелу алдыга. Азаздан эле жүктөп кетип атабыз. Баягы айтайын деген сөз, бул кимдин пиязы, кайсы жака апарасыңар деген суроолор болсо керек. Бул пияздарды дыйкандардан бизнесмендер сатып алат да складка алып барып сактайт. Андан кийин алар бир аз кымбаттаганда сортировка кылдырып туруп, анан кийин сатат. Азыр күзгө маал ушундай маалда пияз арзан да. Анан кээ бирде дыйкандар өздөрү сактайт складтарга, кийин кымбаттаганда сатам деп. Кээ бирде булар пияз көп болгондуктан өтө көп, гектарине 100-120 тонна пияз алгандан кийин булар аябай көп болот да, сактаган склад жок, сразу эле арзаныраак сатып берет.
Андан кейін ордуна күрөч шал эгип коюшат. Ушундай туугандар. Ушинтип кетип баратабыз мына жол тийгизип. Алдыда машиналар алдыга өткөрүп койдум. Аркамда бир машина калды. Жолдорда камера бар, 60-80 деген знактар бар. Акырын жүрөбүз. Ушундай жигиталилер, ушундай достор, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мына достор, сиздерге кыскача дагы туннелди да көрсөтөйүн. Негизи Кореяда мына тоолор тешип өткөн туннелдер аябай көп. Мен мурунку видеолорумда деле Инстаграмдан прямой эфирге чыккан кезде деле ушундай тартып прямой эфирден көргөзөм. Бул жакта Кореяда суунун астынан өтүп кеткен дагы туннел да бар. Ушундай суунун астынан өткөн туннел дагы бар да. Туннелдер бизде адырларды жаргылып эле коюп анан жол салып койсо, бул жакта бир аз башкача. Булар ушуну туннел салып коюп, үстүндө бактарак өсүп тура берет. Көрдүңүздөр, кыска 500 метрлик, 300 метрлик жана 1-2 километр ушундай туннелдер аябай көп. Аябай көп мындай туннелдер. Көрдүңүздөр, бат эле 1 минуттага ашыраак деле чыгып калдык. Мен эми 60 км/час кетип атам. Ушундай достор. Жап-жашыл болуп тоолордун бардыгы биздеги жанагы Карашоро же болбосо жана башка ушундай тооз жерлерибиз бар го, ошол сыяктуу эле Кореяда ушундай жерлер аябай көп. Мен сиздерге дагы бир пияздарды көргөзүп коеюн. Ылдый жакта көрүнүп болуш керек. Мына тургандардын бардыгы пиязына каптап ачат. Буларды дагы ташыш керек болот. Ылдый да бүт капталган. Ушулардын бардыгы пияз. Мына жакта дагы. Ушул жакта бүт пияздар. Алдыда 6 машина, аркада 5 машина болуп 11 машина кетип атабыз. Азыр жакындаганда көрсөтөм. Мен алдымда жалаң боңгулар кетти. 1 тонна 200-лүктөр, 1 тонналыктар. Аркамда жалаң портерлер. Азыр да жакыныраак сагына көргөзөйүн. Машиналар куушкан мынча кетабыз. Жолдор зымырайт, теп-тегиз. Жолгата камера, знак. Не болду экен? Биздин машина алдыда токтоду окшойт. Биздин машина бизди күтүп туруптур. Мыналар пияз жүктөгөнү кетип атпыстайлар. Ушундай бир кол менен камера кармап, бир кол менен руль башкарганда бир аз ыңгайсыз болуп калат. Ошон үчүн көпкө чейин мен камера тарта албай калдым, туура түшүнөсүңөр. Эң алдыда Сажан кетип атат, корейс. Андан кийин Замир, анан экинчи машина Мирбек. Мына мен арка жакта Аваз деген кызыл кыялык бала. Досубуз 5 машина жүктөп кетип баратабыз. 26 километр аралыкка.
алдыдағы машиналарда жақынырақ барғанда дағы көргізем примерно 200 штуктан жүктеді оқшайды пиязды. Bir қап 22, 23, 25-ке чейін. Ең әлі азы 20 килограмм шығады. Портер бонго менен жанагы шалеккен жана техниканы жүктеп алып кетип баратат. Булардын жолдору мындай тегиз. Жол катары ар жакын аралыктарда заправкалар бар. Мына тарап өткөндө эле ушул пияз болчу. Андан кийин алып уже шалыйын коюшту. Biz bayağı günü polyadan yüktep çıkışımız menен polyanın sırası dayarladık. Ertesi günkü şalaya getirmen kılıp dayarlap koydu. Şunda oldularda ertesi günkü sırası yiyip koyuşadı. Жилой зона жанында мектеп бар екен. Ограничение 30, ол жағы уже 50 екен. Жолға да камера қармап тартып кетишке біраз мүмкіншілік болбай қалып атат. Біраз ыңғайлы болған жерде ғана тартып қалып атам. Столпа қойып атышып тұр жолға. Aldıda Sajan, ondan Zamir, Mirbek. Geldik bir sene sklatken. Bunda gördüğün durgan sklat. Şu sklat kalıp kirip hazır. Çürüyoruz. Ötkendeki videoda görgende öyle aldıda videonu kim görlek bolsa görsenizdер болот. Ал Koreядагы пияз сезонунун биринчи часты болчу, биринчи сезон. Болсо экинчи часть. Машиналар бурулуп атат азыр. Анда монгол балдар чүрүп атат бонголор менен. Анда складтарга киребиз, палеттерге жыябыз. Темир палеттерге. Андан кийин булар холодильниктерге алып кирип жайгаштырат. Мына бош палеттер, темирден палеттер. Мына Сажан. Не тартып атасың да, ана кажется Сажан. Мына балдар пустой палеттерге азыр чүрөбүз. Авазга месте жок болуп калды, азыр сыртта турат. Просто үчтөн кирип чүргүлөт атат да, калганыңар күтүп турулат атат. Да, чүрүп ана палеттерди алып кирип холодильникке коюшат. Ушуна достор. Ана ал жака машина коюп коюптур. Ана аваз кол көтөрүп атат. Мангал балдар иштеп атыптыр. Ушуна достор, кимдегин биздин каналды биринчи жолу көрүп жатса, анда подписаться деген кнопканы басып, биздин каналга кошула кетишти унутпаңыздар. Мына кетип баратабыз. Качан көрсө пияз жүктөп кетип атканды деле көрсөтө бербестен, пиязга кетип баратканды деле көрсөтпөйсүңөр дегенде болуп атса керек. Анда кетип баратабыз буюрса, азыр барып полездан жүктөйбүз. Анан
кийин жүктүп алып кайра жолго чыгабыз. Жолдор тегиз шабылдап барып келе атабыз. Ушундай туугандар. Экинчи линияга өтүп машиналарды көрбөс бай. Мында 1 тонна 200 бонго кетет да. Алдында Макс деген досум портер менен 100-120 жүрөсүн жолдордо стой. Калган учурда гружон 50-60 акырын жүрөбүз. Ушундай достор, мен сиздерге бир кыскача видеолорду ушундай оң келген жерде тартып көргөзүп турайын. Gördüğünüzde 5 машина ертишип алып кетип баратабыз. Аркада бонго келет. Ушундай колонна болуп ертишип алып жүрөбүз, барабыз. 5-6 машина полега киребиз, жүктөбүз, кайра чыгабыз, кайра кайтабыз. Чогуу жүрүп, чогуу жолдо бири-бирибизди карап, келет атсыңбы, барсыңбы, жакшы эле келет атабызбы дегендей бири-бирибизди карап жүрөбүз. Вакыттан пайдаланып дагы барыңыздарга ыраазычылык билдире кетейин. Биз көпчүлүк комментарийлерге окуп жооп бере албай калып атам. Буюрса вакыт болгондо окуп жооп жазабыз. Көпчүлүгүңүздөр биздин ишибиздерге ийгиликтерди кааладыңыздар. Сиздерге ыраазычылык дагы бир жолу. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Буюрса дагы кызык видеолорду тартып көргөзүп турабыз, насип кылса. Ушундай достор.